Мынтип наразычылыкка чыккандар Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Алчалуу айылынын жашоочулары. Чогулгандар Ысмантоо ЖЖКсын мыйзамсыз көмүр казганда айыптап жатышат. Айтымдарында Ысмантоо бул Уташ компаниясы болуп саналарын. Жетекчиси Шабданбек Алимбаев оорудан улам каза болгонунан пайдаланып, мүлкүн жасалма документ менен тартып алганын билдиришет. Зыян тийип бербей атпайбы биздин көмүркөндү документ кылганды. Мына документ кылып алган. Документ кылдыңбы? Ошол документти üstünden basmarlap al çornuy degenler berбей атат. Ошол Садыр Жапаровго кайрылабыз, Камчыбек Ташиевге кайрылабыз, Кен прокурорго кайрылабыз. Акыйкаттык, чындык үчүн биз ушул ишенген адамдарыбыз ушул адамдар. Мен Алимбаев Шабданбектин бир тууган агасы болом. Мен ниним көмүр Уташ көмүр кенин ачкандан кийин катуу ооруп каза болуп калды. Бул каза болуп ооруп жаткан маалда Насиров Алтынбек деген келип, буга мен сага жардам берип атайын, отчетторун тапшырайын деп туруп, доверенность алган. Жөн эле ошол отчетторду тапшырганга гана. Кийин анан иним каза болуп калгандан кийин биз сүрүштүрсөк, булар аны өткөзүп алыптыр. 6 баласы жетим калды. Үй жайда жок. Муну ошол жерге жол салам деп үйлөрүн сатып, болгон мүлкүн жумшап, 8 миллион сом акча жумшап, карыздарды алып, кредиттерди алып ошол жерге жумшап койгон. Азыр балдары үй жайы жок жүрүшөт. Бул боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп, кылмыш козголуп неме болгондо булардыкы далилденип, 9 жолу экспертизадан чыгып, жанагы кол Алимбаев Шабданбек мен иним кемес деп чыгып, 9 жыл экспертиза жүрүп, жанагы үлүшүн бизге кайтаруу боюнча соттук процесстер болуп, областтан, райондон биз уттук. Муну өткөзүп берген Абдырахманов Каныбек деген нотариустун үстүнөн да кылмыш иши козголуп, ал кишинин үстүнөн да жоопко тартылды. Уташ компаниясына 33%дан 3 адам эйлик кылары малындалды. Катарында 33% үлүшү бар экен айткан Токтосун Жамалов 2 жылдан бери ушул маселе боюнча соттошуп келе жатканын айтат. Андан бери 59 жолу сот жүрүп, жогорку сотко чейин жетип, бирок акыйкаттыкка жетпей жатканын кошумчалады. Которуп кеткен. Bir Ысмантоо кол кылып которуп кеткендигин мыйзамсыз же мыйзамдуулугу боюнча дагы прокуратурага киргенибизде Ген прокуратурадан дагы биздин колубузга кат берип атат. Мыйзамсыз которулган депчи. Ошо мыйзамсыз которулган деген Ген прокуратуранын катынын негизинде Северлов райондук соту жок кылып атат Ысмантоону. Андан сырткары Бишкек шаардык соту дагы Северловдун сотунун чечими күчүндө калтырып атат. Верховный сот да күчүндө калтырып атат. Анан жаңачылган жагдай менен деп туруп, бул судьяларга Бишкек шаардык сотуна бергенде бул судьялар олорго кайра даттанууга укук берип коюп атат. Госкелиядан көмүр казууга акыркы соглашение бериш керек да. Толук казууга укуктуу деген. Ошол кагазын албай туруп булар баягы фальшивый документ менен булар барып көмүрдү казып баштап атат. Папан айыл өкмөтүнүн аймагында 6 көмүр кени бар. Алчалуу айылынан күнүнө болжол менен 50 чоң унаа өтөт. Жолубузду талкалап өтүштү деген тургундар Ысмантоо деп аталып калган компанияны өздөрүнүн атуулдарына кайтарып алууну колдоп турушат. Муну менен электиктерге соц пакеттер төлөнүп, жолдор оңдолот эле дешет. Кен мен иштетип калсам деген жылына 1000 тоннадан элге соц пакет мен айыл өкмөткө чүрүп берип турам деп өзү сөз берген. Аны аксакалдар билбейт экен, биз сүйлөшүлө жүргөн, жылына 1000 тоннадан берет. Бул эми өзүбүздүн жигитке келип калса, эми 1000 тоннадан сырткары дагы кыйналган, кысталгандарга дагы жардамын берейин деп бул мойнуна алып атат. Биз эл ошон үчүн колдоп атабыз. Биз мына Жамалов Токтосун Осмоновичтин немесинен келип отурабыз. Бул бала бизге көп жакшылыктарды кылды. Айылыбыздын жакырына карата ушул бала ынтылып, элибизди оңдойбуз деп ынтылып жүрөт. Жолубузду оңдоп берем деп атат. Көпөрөлөрдү 3-4 жерге көпөрө салып берди. Эл үчүн көп кам көргөн үчүн биз ушул баланы колдоп келдик бу жерге. Ушул бала баягы көмүр кени боюнча дагы талаш тартыш болуп атат. Ушул баланын неме кылган документтерине карабай, колунда бардылар, зомбулук кылып, зордук кылып бул баладан тартып алып атат. Ал эми Ысмантоо жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү өзүнө коюлуп жаткан айыптарды төгүндөйт. Уташка директорлук кылып турган маркум Шабданбек Алимбаев үлүшүн өзү сатканын, далилдер бар экенин айтышууда. Алимбаев деген раматылык өтүп кетиптир ал киши. Ошол киши өткөзүп берген тууралуу видео тасмалары менен бүт мыйзамдуу жол менен өткөзүп бергендиги анык. Булар ошону мыйзамсыз өткөзүп алды, палан фамилияларды үстүнө жабып алып иш жүргүзүп атат деген бүт жалган. Биз бардыгын мыйзамдуу. Азыркы мондай заманда мыйзамсыз иш кылуу биринчи очередь бизге дагы кереги жок. Мыйзам жолунда
Ушу бардыгын иш жүргүзүп кетти албыз. Ушул учурда Ысманто ЖЧКсы менен Уташ компаниясындагы маселе жогорку сотто каралууда. Кезектеги соттук процесс 4-июлга белгиленген. Папандыктар өлкө башчы Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, иштин адилеттүү карап коюшун суранышууда. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.